Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Мады айылынын центринен сатыла турган ремонту толук бүткөрүлө элек 5 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Мен сиздерге азыр дарегин толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Мады айылына кирип келе бересиздер. Мады айылына кирип келгениңиздерде жолдун сол тарабында жайгашкан арзан аталышындагы чоң магазин маркетти бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ошол маркеттен бир аз эле Мадынын центрин көздөй бул жака бир 50 метр жүрүп келгениңиздерде жолдун сол тарабында Мойдунов Шайназар деген көчөнү дагы билесиздер. Андыктан сиздер мына ошол жолдун сол тарабында жайгашкан Мойдунов Шайназар көчөсүнө кирип, ичкериге түз 500 метр жүрүп барсаңыздар, бул жакта бир 2 кайчылаш жол бар. Ошол 2 кайчылаш жолдон сол тарапка бурулуп, ичкериге түз 300 метр кирип барсаңыздар, жолдун оң тарабында экинчи көчө жайгашкан. Ошол экинчи көчөгө кирип бара бериңиздер. Жанагы сатыла турган жер үй ошол көчөдө жайгашкан. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ошол көчөгө киресиздер дагы, түз бул жака кирип келгениңиздерде ушул эле көчөнүн оң тарабында ремонту толук бүткөрүлө элек 5 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Назар салыңыздар. Алгач сиздерге жери тууралуу маалымат берели. Жери 7 соток экен. Жерин да көрүп атасыздар, тегиз. Бул жакта болсо 2 кабаттуу жер үй жайгашкан. Ремонту толук бүткөрүлө элек. Сиздерге плюс болот. Себеп дегенде бул үйдү алып өзүңүздүн чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып жашай бересиздер. Дагы бир плюс жери, бул жерде кумшубак эчтемке боло элек. Келип кандай болгон бүт бардыгын өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп кетсеңиздер болот. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар. Бул жакта столбалар турат, көрүп атасыздар. Суу маселесине келе турган болсок, ылдый жакта болсо агын суу бар экен, арыктан суу агып турат. Жана ошондой эле бул жерге таза суу дагы келген экен. Бул жерден кадимкидей турба өтөт. Таза суу боюнча сиздерде маселе жаралбайт. Таза суусу дагы бар, агын суусу дагы бар, свети дагы бар. Жерин көрүп атасыздар, жери 7 соток, жери да тегиз экен. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, көчөлөр орто кеңдикте. Бул жакта столбаларына прожекторлор орнотулган, кечинде кадимкидей жарык болуп жанат экен. Ушуну да эске алыңыздар. Кана жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирип сиздерге толук маалымат берели. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдүн алдына да келип калдык. Азыркы учурда ушул сатыла турган жер үйдүн ээси менин жанымда. Документ маселеси бүт бардыгы жайында дейт. Документ боюнча эч кандай маселе жаралбайт экен. Бүт бардыгы таза экен. Бул үйдү сатып аткан себеби, бул ушул эле жер үйдүн ээси Мадынын центрине бир чоң магазин ачып атат экен. Ошол себептен ал жакка акча керек болгондон ушул бош турган жер үйүн сатып атат экен. Андыктан кеңири ала берсеңиздер болот. Бүт бардык документтери жакшы. Үй тууралуу маалымат берели. 5 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй, ремонту бүткөрүлө элек, фундаменттери бийик болуп куюлган, эң негизгиси бышык иш менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган, куюлган, крышасы болсо тирнике менен жабылып, суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита басылып, монолит дагы куюлган. Бул жер үйдүн узун турасы 11ге 11. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе мен ушул жер үйдүн ичине кирип бөлмөлөрүн көргөзүп берейин сиздерге. Эң негизгиси, бул жака үйгө ушул жерден киргениңиздерде, бул жер коридор болуп калат. Коридору да кеңири кенен экен. Кирип эле каалаган бөлмөңүздөргө кирип чыга бересиздер. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир бош орундук турат. Бул атайын калтырылган экен. Ушул жерге лестница курат экенсиздер. Ушул жерге лестница куруп, ошол лестница менен экинчи кабатка көтөрүлүп чыгасыздар. Оң тараптагы бөлмөдөн баштай берели. Бул өзүңүздөр көрүп атасыздар, кухня экен. Бөлмөлөр дагы кеңири кенен, потолоктору бийик. Эң негизгиси, үйдүн асты толтурулган экен, ушундай шагыл менен толтурулуп, тегизделген. Бул жак болсо спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Көчө тарапты карап турат экен. Жакшы. Мынакей достор, азыр биз сиздерге ата-энелердин уктоочу бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул жак болсо биз жанагы кирген эшик, бул жер коридор, бул жагы болсо лестница куюлат. Бул жакта болсо 3-чү бөлмөсү жайгашкан. Бул жакты бир конок бөлмөсү деп койсоңуздар болот. Себеби кеңири кенен экен. Мынакей достор, биринчи кабатында ушул 3 бөлмө жайгашкан, плюс коридору дагы бар. Экинчи кабатына болсо сиздер мына ушул тарап аркылуу чыгып кетсеңиздер болот. Эми өзүңүздөр кийин ушул жака каалагандай кылып лестница куюп аласыздар, лестница орнотуп аласыздар.
Экинчи кабатында болсо 2 бөлмө жайгашкан. Жалпысын айтканда 5 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй. Жери 7 сотых. Условияларын айттык. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин проблемасына келе турган болсок, бүт бардыгы жакын. Жанагы центральный жолдо жайгашкан. Пешком эле барып келе бересиздер. Бул жакта болсо мал сарайы жайгашкан экен. Узуну 25, туурасы болсо 10, 25ке 10 болгон мал сарай. Бул жакты бир склад кылып колдонсоңуздар болот, же ишкана кылсаңыздар болот, же болбосо мал чарбачылыкка кызыккан болсоңуздар, мал, кой, уй ушул жака баксаңыздар болот. Ал эми экинчи кабаты дагы бар экен. Бул жагы навес болуп калат. Чөп, саман, керектүү нерселерди ушул жака жыйсаңыздар болот. Мынакей достор, бул үйгө 2 жактан кирсеңиздер болот экен. Бул жакта экинчи жагы дагы бар. Мына ушул жактан дагы бул үйгө кирип келсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул жакта дагы бош орундук бар. Ушул жактан дагы кирип келсеңиздер болот. Жери 7 сотых, условияларын айттык. Эми сиздерге баасын айтайлы. Баасы болсо $43,000 экен. Албетте эле кеми болот, кыргызчылык болот. Кечиресиздер. Баасы $37,000. Албетте эле кыргызчылык кылып, ырымына жараша жакшы эле жүрүп беребиз дейт. Сүйлөшүү жолдору бар дейт. Вариант жолдору жок. Вариант жолдору дагы бар экен. Эгерде кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, үй ээсинин номери экранда камтылган. Чалып сүйлөшүп, ушул жер үйгө дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Баасы $43,000. Албетте эле кеми болот. Вариант жолдору бар. Колдон чарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.